Кандай беттеште көрсөтө алат, чогуу көрөбүз. 23 жашта. Биринчи раунд башталуу алдында калыстар белги бериши керек. Калышат, биринчи раунд башталды. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Бою жагынан айтсак, Алмамбет бийигирээк тандашынан, бирок Арген Маратбек уулу да бокс боюнча чебер. Андыктан кандай болот чогуу көрөлү. Бири-бирине татыктуу, күчтүү фавориттердин катарындагы спортчулар финалга кимиси аттанып бара турганын аныктайт. Джон Джонс көп жасаган бут менен тебүүнү ишке ашырды. Мушкер жана азыр тандашты боор тарапка айланып тепкиси келди. Арген Маратбек уулу. Бирок өзүңүздөр көргөндөй тамай болгон эмес. Корпуска дагы иштеп жаткан кези Арген Маратбек уулу тандашы да ошондой эле өңүттө иштеп жатат. Жана тамай бир оор сокуну өткөрүп жиберүү бул өзгөчө тобокелчиликти берет. Бул беттеште жеңилип калыш дагы мүмкүн. Анткени буга чейин дагы канчалаган соккуларды өткөрдү спортчулар. Азыр тараптар таза бокс түрүндө өзүн көрсөтүп жатат. Жана өзүңүздөр көргөндөй Арген бутка кирүүгө аракетин жасаган, анысы ишке ашкан жок. Ошол эле мезгилде чабуулга барды. Бирок чабуулга барыш үчүн Арген аралыкты кыскартып жетиши керек. Ал эми Алмамбет Абдыбасы уулу бир аз алысыраак туруп алып иштесе да болот. Анда артыкчылык бар. Жакшы, сол каптал соккусу. Тамай болуп кала жаздады. Аргендин аракети начар эмес. Көбүнчө Алмамбет Абдыбасы уулу контр кыймыл менен жооп бергиси келип турат. Азыр биринчи номер менен чабуулга бара турган келбети жок. Жакшы, сол хук сокусу менен азыр Арген Маратбек уулу жолуктуруп кое жаздады. Жана дагы бир жолу атандашы күтпөгөн жерден багыттады. Бирде корпуска түз оң менен, бирде каптал сол менен аракетин көрүүдө. Колду бийик кармап турат, байкасаңыздар. Жана хайкик сол буту менен анда жасап көрдү. Жана чабуулдарын түрдүүчө ишке ашырып жаткан Мушкер бул спортчу. Ал эми Алмамбет Абдыбасы уулу чокуп ошол эле бизге белгилүү болгон Макс Колуэйби үмүтүндө стилинде беттешти өткөргүсү келди. Биринчи раунддун акыркы секундаларында Арген Маратбек уулу атандашты жерге жыгып кармап турган мезгили. Демек, муну менен үстөмдүктү же болбосо биринчи раунддагы артыкчылыкты алды. Упайлар боюнча объектте тейкдаун жасаган спортчуга турнир, когда он выиграл в первом же бою Арета Бекишева, который называли первым номером этого турнира и чуть ли не тем, кто заберет главный приз Гран-при. Но сумел здесь Арген Маратбек уулу полностью деклассировать своего оппонента. И потом он дальше уже начал таким же образом драться. И сейчас он в одном шаге от выхода в финал. Но его соперник очень хорош. Мы видим его
бой уже не первый раз, и он действительно показывает свой характер. У него была большая гематома под правым глазом. И видим то, что у него почти полностью он заплыл. Но тем не менее он до сих пор сейчас проводит бой на высочайшем уровне. И ни грамма усталости. И показывает он достаточно интересный бой. В отличие от других соперников Аргена, он сейчас хорош. Так, во втором раунде сейчас стойки. Пытается пройти в ноги сейчас Арген, но не получается у него это сделать. Дойка не проходит. Такие одиночные серии. Максимум 2 удара. Попытка пройти вот на отходе. Боковой удар наносит сейчас его соперник Алмамбет Абдывасыулу. Помню, что бойцы уже провели по 2 боя. И это их третий поединок. Ну, по сути, они уже много доказали сейчас. То, что можно за счет характера и работы над собой в заднем вечере проводить аж такое большое количество боев. Так. Работает первым номером. С разворота попал вот здесь. Какой удар, а смотрите. Четко, хлестко. Прям в лицо с разворота удар. Был в исполнении Аргена. Но вот этими джилами сейчас работает и Алмамбет очень неплохо. Вот в правый глаз сейчас метит. И вот здесь, смотрите, встречает своего соперника. Алмамбет Абдывасыулу. Попал неплохо он. И очередной хай-кик. Точнейший. Я думаю, что правый глаз Алмамбета уже практически не видит. Он полностью опух. После первого боя там уже у него была большая гематома. Десять секунд. Ух, как уворачивается. Ну, задней ногой было, в принципе, видно, что он готовит этот удар. Гимиси жақсы артықшылық менен ұтап тұрған болса, ошол мушкер бұл беттеште меніңше жеңіп алады. Арген Маратбек уулу боксчу болгон, өз чорунда Шопоков турниринде дал ушул жерде, дал ушул октагон турган жерде мушташып келген. Андыктан эл алдында мушташып өзүн буга чейин көрсөтүп келген мушкер. Жалпы рекордун биз айтып өттүк. 18 жолу беттешкен, 11 жолу жеңген болсо, 7 жолу жеңилип калган. Бирок азыр бир топ тажрыйба топтоду. Жана жанагы чоң максаттарды алдына коюп турган мезгили. Лоу киктер менен акырын бири-биринин абалын байкап тең салмактуулуктан чыгаруу аракетин көрүүдө. Алмамбет Абдывасыулу да жооп берип жаткан кезде джеб жакшы. Түз туура соккусу менен анча-мынча атаандашты кармап коюп жатат. Ал эми Арген Маратбек уулунун иштегенин байкаңыздар. Бирде сол турушка, бирде оң турушка которуп, буттары менен активдүү иштеп жаткан мезгили.
мындай түрдө муштарса атаандашаны кармап коюуга оңой болбойт. Чынында ошондуктан улам бардык арсеналындагы ыкмаларын колдонууда. Алмамбет өзүңүздөр билгендей бэкфист азыр соккусу менен Арген Маратбек уулу атаандашын кармап кое жаздады. Эми Алмамбет жерге которбойт, ал күрөшпөйт. Буга чейин ошол эле Темирлан Жумабек менен болгон беттеште андай болгон. Эми бул тейкдаун чечүүчү мүнөздөгү тейкдаун болуп калышы ыктымал болууда, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анткени буга чейин дагы тейкдаундун жардам менен Арген Маратбек уулу раундда жыйынтыгына чыгарган биринчи бөлүктө. Азыр өзгөчө керек болгон раундда эгер калган убакыт бою көзөмөлдүктө эле жүргүзүп кое турган болсо, Арген Маратбек уулу атаандашын жеңип алат. Азыр жарым маунт же болбосо жарым көзөмөлдүккө өткөн, бирок кайрадан атаандашы абалды көзөмөлгө алууда. Бирок чабуулда Арген Маратбек уулу турган кези, ошондуктан улам бул тууралуу дагы мойнун алдырып койду. Жана Арген Маратбек уулу Гран-при мелдешинин финалында